İdris Anarбаевич, Азаттыкты түз маегинде Абдил Кеңешевичке Азаттыктын журналисти мындай суроо берди. Сиз көрсөткөн документтер жок болуп жатпайбы десе, ал мынтип жооп берди Абдил Кеңешевич. УКМКда кат бар, текшерип бергиле деп расмий түрдө биз аны башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. Ошол кат УКМКда бар дейт. Буга кандай түшүнөсүз? Барбы, кат жокпу? Урматтуу Рыскелди Шыныбекович, каттар кеткен жок. Кат бар демек. Абдел Сегизбаев туура эле айтып атат да, кат бар. Жок, Белиске кеткен каттар бар. Жок, Жок дейм. башкы прокуратурага кат кеткен дейт. Материалдардын баары башкы прокуратурага берилген. Демек, башкы прокуратуранын анда айткандары туура экен. Копиялар. Да. Анан жана биздин кызматтык иликтөөнүн материалдары ошолор болуп атат. Элдин башы эмес, биздин депутаттардын башы айланып калды. Сиздин жанагы Бакыт Мусраиловден айтып атпайбы, УКМКда документ жок деди. Башкы прокуратуранын өкүлү айтып атат, УКМКда бизге келген гриф секреттен бар деп атат. Эгер кат жок болсо, гриф секреттен кайка койду? Бар да кат. Мен тактап коюмбу? Мен түшүндүм сизди. Сиз айтып атасыз, гриф секреттен бар, мен оозум чынжырлап койгон, замокты ачса эле ачып берем деп атасыз, туурабы? Мындай да, урматтуу депутаттар, биз бүгүн бекерлер чакырдык булар, эчтеке маалымат ала албайбыз. Гриф секретте турса эмне кылабыз? Убактылуу комиссия эмес, балекет комиссия түзгөндө бербейт булар бизге. Ачылбайт бул иш. Жөн эле өзүбүз элдин алдында шоу кылып атабыз да. Белизгейт боюнча маселе болгонбу, болбогонбу, аны жанагы апостилде келген кагаздарды экспертиза жокко чыгарса, сот аны тактаса, аныктаса, анан кийин Абдилди мага десеңер атып салла, асып салла. Анан жөн эле азыр кылмыш ишин козгош керек. Или Майрабекович мага мынча убакыт бергиле, КТРде мынча сүйлөштү. Эмне негизде сүйлөйт? Аны сот милдеттендирди. Анан азыр өзүбүз менен сот болуп атпайсызбы? Чынын айтыш керек, Мегакомго эмне үчүн кызыккан, бүгүн кызыккан жок. Мегакомдун ичинде 60 миллион доллар акча бар болчу. Мурунку өкмөт башчылардын бардыгы ошого кызыккан. Ошону алып кетебиз деп көздөрүн кызартып жиберишкен. 2 жыл мурун өкмөткө киргизип жиберген 60 миллион долларды Атамбаев. Ошондо бери эч ким чыкпай калды. Бирок уйдун ичинде 2 музоосу бар болчу да. Биз Мегакомду сатарда, ой бул кысыр, эчтеке жок дегенбиз. Аны аборт жасатып алдырып салдык, азыр эч ким чыкпай калды. Бирок кызыкчылыктар болгон да. 60 миллион долларды алганга өкмөт башчыларынын бардыгы көздөрү кызарып өлгөн да. Аны эмне айт? Кошуп коюлуп акмысың? Иттин өлүгүн немерелеп жүрбөкпүз. Ачыгын айта албайлычы. Россиянын Госдумасы депутаттар бекер келген эмес да. Алар деле бекер айткан эмес да. Мегакомдун чегинде канча чыр болду ушул кезге чейин. Азыр басылып калды. Анткени ал ичиндеги акчаны, ээси жок акча 60 миллион доллар акча бар болчу. Могу жерде депутаттар баары эле билет. Оны Нурматовдон сурагыла, счётный палата жүрүп текшерген. Ошону бюджетке киргизип койду эле бүттү, жап болду калды. Анан азыр айтып атасыздар Белизгейт боюнча тигиндей мындай депчи. Ошон үчүн бул бүгүнкү буларды чакырып сурагандан деле Айсел Союзбек эч майнап чыкпайт. Майнап чыкпайт. Кимге иш козгойсуң? Эмнени айтасың? Ким күнөөлүү эмес. Ал деле Абдил Кеңештер бу жерде турганда айткан, шек бар деген. Шек бар деген. Бирок биз ала албай койдук деп адыр айтып атат. Ал буларга таандык үлүшү бар экен деп айткан жок да. Аракет болгон деп атат ал. Ошо аракет кылган деп айтып койгон үчүн ошону анан кийин кылмышын козгош керек, саясий куугунтук кылган деле бу эртеде бери пиар кылып атпайсыңарбы? Мен Акаев менен Бакиевдин онда саясий куугунтук болгон жок беле? Ата журттун депутаттардын жарымысын кабап салган. Айда Салянова. Алардын бирөө да айткан эмес, саясий куугунтук болду деп. Репрессия болду деп. Бүгүн туралы айтасыздар репрессия деп. Репрессия качан кайсы токто болгон жакшылап билип алсаңар, анан кийин акыркы 3 жылда эле репрессия болду. Атамбаев бардыгын асып камап салды дебей. Бүгүнкү болуп аткан нерселердин баардыгын эртең айтат анда. Бүгүнкү репрессия дейт да. Ошон үчүн бир аз элдин башын айландырбай, такыраак маалымат айтып, шоо кылбасак да, рахмат.